тандоо мүмкүнчүлүгү кенен бир эле категория бар. Ал категория Адам. адам. Эми адамдар жакшы эле билсек керек, Сиз ким менен келдиңиз? Мен өзүмдүн байкем жана иним, өзүмдүн бөбөктөрүм менен келдим кичинекей. О, жана кыйкырып кол чаап аткан ушу сиздин туугандарыңыз турбайбы анда, Кана тойчунун көрмандары кимдер? Сиз дагы адам категориясында максимум суроолорго туура жооп беришиңизди каалайбыз. Адам категориясы 1 мүнөтүңүз бар. Ал мүнөтүңүз башталды. Адам күлгөндө канча булчуң кыймылга келет? 3. 17. Канткенде адам улуу адам болот деген суроого жооп издеген жазуучу? Чыңыз айтпадым. Туура. Дарвиндин теориясы боюнча адам кайсыл жаныбардан жаралган? Маймыл. Туура. Тирүү организмдердин ичинен кайсыл өкүлү түз чийимдерди чий алат? Кийинки. Адам. Дени сак адам бир күндө норма боюнча канча саат укташ керек? 12. 8. Адамдагы эң катуу зат эмне болуп саналат? Тиш. Тиш немалы. Кудай бул биринчи аялды адамдын кабыргасынан жараткан имиш. Адам. Эва. Туура. Адамдын кайсыл булчуңу эң күчтүү деп аталат? Пил. Туура. Homo sapiens деген сөз эмнени түшүндүрөт? Кийинки. Акыл эстүү адам. Адамдын денесинин канча пайызы суюктуктан турат? 80. 65. Грек мифологиясындагы жарым адам жарым ат болгон адам кандай деп аталат? Кийинки. Кентавр. Кыргыз тилинде кайсыл зат атоочко ким деген суроо берилет? Адам. Туура. Кулак, мурун, ооз, көз, тил булар эмнелерди? Бул адамдын эмнелери? Адамдын азыр. Кийинки. Сезүү органдары. Редьярд Киплингдин калеминен жаралган Джунгледе өсүп чоңойгон адам баласы жөнүндө мультфильм кандай деп аталат? Джунгледе өсүп чоңойгон адам баласы жөнүндөгү мультфильм Джунгледе кичинекей бала. Мультфильм. Адам Маугли. Джунгледе өсүп чоңойгон. Маугли. Адамдын аты? Маугли. Туура айтасың? Маугли. Туура? Колдон келсе баарыңарга эле жардам берейин дейм. Маугли да. Анын баары эле билишет го. Тойчу бизге 7 туура жооп берди. Жалпысынан алганда 13 упай топтоду. Экинчи раундубуз аяктады. Турнирлик таблицага көз салабыз. Эң көп упайды бизде 19. Чолпон Абдрахманова топтоду. Жанарбек Мурзакерим уулу 15 упай. Тойчубек Надырбеков 13 упай жана Руслан Калымбаев 10 упайга ээ болду. Жанарбек жана Чолпон сиздерди куттуктайбыз. Тойчубек, Руслан финалга өтпөй калдым деп кайгырмай жок. Бирөөңүздөр француз тилинен дүйнөнү дүңгүрөткөн котормочу болуңуздар. Ал эми сиз дагы өзүңүз каалаган жанатан бери айтып аткан кесибиңизге ээ болуп, кыйын бир экономист болушуңузга тилектешпиз. Финалга чыгыш дагы оңой эмес. Силерди дагы бир жолу көрөрмандардын бир дүркүрөгөн кол чабууларынын астында ыраазычылык билдирүү менен коштошобуз. Жанарбек жана Чолпон сиздер менен финалда көрүшөбүз. Бизде 3-чү тур, бүгүнкү оюнубуздун кичи финалы. Мына ушул финалга бизге Жанарбек жана Чолпон келишкен болчу. Бул абдан кызыктуу бир окуя. Себеби экөө бир мектептен келишти. Республикалык кыргыз-түрк Анадолу лицейинде Чолпон А класста окуса, Жанарбек Б класста окуйт экен. Ошондуктан бүгүн А класс кыйынбы же Б класс кыйынбы чечилчү нерсе болуп турат. Ошондуктан бардык көрөрмандарды экөөнү тең жакшылап кыйкырык сүрөөнгө алып колдоп туруңуздарды суранат элек. Оюндун эрежеси менен бир аз тааныштырып коеюн. Суроону билбесеңиз, биринчи басып ийсеңиз, өнөктөшүңүз упай алып кетиши мүмкүн, ал жооп берип калат. Ошондуктан бир аз ойлонуп туруп, ошол эле учурда бат-баттан ойлонуп, бат-баттан басканга аракет кылыңыз. 3-чү турдун биринчи суроосу. 19-кылымдын башында Англияда идеалдык джентльмен эрежелери пайда болгон. Бул эреже боюнча джентльмен бир күндө 6 жолу бул нерсени алмаштырыш керек болгон. Ал эмне, Чолпон? Колгап. Туура. Азаматсыз. Орус тилинде ушундай бир макал бар. Ошого байланыштуу, билесизби? Как девушек менять как перчатки. Туура.
Азамат. Бирок сиз андай кыздардан болбоңуз. Азыр экинчи суроого балким Жанар жооп берип калаттыр, Экинчи суроо. 1900-жылы Парижде өткөн дүйнөлүк көргөзмөдө бул нерселерге өтө кызыгуу көп болгон. Аларды элестер Мираж ордосу деп аташкан. Ал 6 бурчтан турган чоң бөлмө болгон. Мына ошол бөлмөнүн ичинде эмнелер бар болчу? Дагы бир жолу окуйм. 1900-жылы Парижде өткөн дүйнөлүк көргөзмөдө бул нерселерге кызыгуу өтө көп болгон. Аларды элестер Мираждар ордосу деп дагы аташкан. Ал 6 бурчтан турган чоң бөлмө болгон. Мына ушул бөлмөнүн ичиндегилер жөнүндө сөз болуп жатат. Ичинде эмне болгон? Мен оюмча күзгү комната смеха деген сыяктуу. Жооп туура. Эсеп 1-1. Таймаш аябай катуу жүрүп жатат. Анадолу лицейи мугалимдериңер дагы аябай карап турушкан болуш керек. Америкада мектеп окуучуларынын жетишкендиктерин 6 санына чейин баа коюп баалашат. Эң чоң баа бул Эй тамгасы. Ал эми эң кичине баа? Негизи Жанар биринчи басканына мен күбө болдум. Каршылык жокпу? Жанар? Эң акыркы баа бул F. Жооп туура. Эсеп 2-1. Азыр дагы бир суроо беребиз. Чечүүчү болуп калышы мүмкүн. Бир жолу эртең менен ошол эле түнү кароолго турган жоокер командирине келип, түн ичинде түш көргөнүн, түшүндө душмандар түндүктөн кол салгандыгын көргөндүгүн айтат. Командир көп ишене бербесе дагы чара көрөт. Ошол түнү чындап эле кол салуу болот. Көрүлгөн чаралардан улам аларга каршылык көргөзүшөт. Кармашуу бүткөндөн кийин командир жоокерге рахматын айтып, бирок аны карматууга буйрук берет. Эмне үчүн? Мен оюмча аны саткынчы деп ойлошкон го дейм. Эмнеге? Саткынчы болсоң да жардам бермек эмес да. Анткени барган-дарганда партизандар бар да турабы. Мисалы үчүн бир планын айтып туруп. Жообуңуз туура эмес. Себеби ал ак ниет болгон. Уктап калган үчүн го. Анан эмне үчүн? Уктап калган үчүн түш көрүп, ошон үчүн аны эметкен да. Уктап калганда түш көргөн, а бирок түнгү караолдо турган солдат уктабаш керек болгон. Туурабы? Чолпон, сизди куттуктайбыз. Эсеп 2-2. Чечүүчү суроо. Уй 2, кой 2, ит 3, мышык 3, короз 8 болсо, чочко канчага барабар болот? Логикалык суроо. Карал. Уй 2, кой 3, ит 3, мышык 3, короз 8. Ал эми чочконуку канча болду экен? Биринчи Жанар, сиз баштыңыз окшойт. Жооп. Мен оюмча чочконуку 4. Эмне үчүн? Бул буттар жөнүндө болсо керек. Иттин 3 буту барбы? Ит Анда суроону Чолпонго узаталы? 3, чочко 3. Эмнеге? Анткени хрю дейт да. Жооп туура. Уйдуку му, койдуку ма, иттики гав. Анан кийин кукарику, Ал эми чочко болсо хрю дейт экен. Бүгүнкү биздин финалыбыздын жеңүүчүсү супер финалга жолдомо алган бул албетте Чолпон Абдрахманова. Бизде Акыл Ордо долбоорунда ар дайым Кыргызстанга белгилүү болуп калган патриот инсандарыбыз бар. Мына ушулар бизге чоң белектерди алып келишет. Ал кайсыл бир категорияны тандаган катышуучуларыбызга белектер берилет. Мына ушул Кыргызстандын жаратылышы жана маданияты боюнча билимдерин кеңири таратуу максатында Табият таалими бирдиктүү коомдук тармагы жана Таалим форум коомдук фонду тарабынан Акыл Ордо суроосунун агындагы биздин Кыргызстандын кереметтери категориясын тандаган Руслан Калымбаевка мына ушундай китепти белек кылып отурушат. Ошондуктан белектер кут болсун деп кол чабуулар менен тапшырып коебуз.
Билек жирей албаганды билим жирейт. Эгер сиз өзүңүз акылдуу, илимдүү, билимдүү болсоңуз, турмуштун кандай гана кыйынчылыктары болбосо дагы өзүңүздүн айлакерлигиңиз менен, акылыңыз менен чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошондуктан бизди карап отурган жаш достор, ар дайым билим алыңыздар, Чолпон сыяктуу жеңүүчү болосуздар демекчибиз. Акыл Ордо телесынагында дагы бир биздин жеңүүчүбүз бар. Чолпон Абдрахманова, мыктынын мыктындысы, күчтүүнүн күчтүүсү, ошентип бизде суперфиналга жолдомо алды. Сизди куттуктайбыз. Бул кубок сиздики. Ак жолтой болсун. Жанар, сиз дагы кайгырбаңыз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу биздин сүйүктүү мекендештерибиз, ар дайым мына ушундай акылдуу балдарды колдоп алыңыздар. Ал эми өз учурунда мына ушул балдар сиздердин керектериңиздерге жарап берет. Биринчи коомдук каналда Акыл Ордо теледолбоору болду. Ар дайым биз менен кала бериңиздер. Саламатта болуңуздар.